Кадырлуу коноктор, кымбаттуу кесиптештер, уважаемые гости и коллеги. 1963 жылдын 4-июнунда Кыргыз СССР'нин Министрлер Совети соттук экспертизалардын республикалык илимий изилдөө лабораториясын түзүү тууралуу тарыхый чечимин кабыл алган. Алгачкы түзүлгөн жылдары бул илимий лаборатория изилдөөнүн 7 гана түрүн жүргүзсө, азыркы учурда көп тармактуу татаал экспертизалардын 50дөн ашык түрүн жүргүзүп, соттук эксперттик иш чөйрөсүндөгү акыйкат саясатты жүзөгө ашыруучу мамлекеттик мекемеге айланды. Бул биздин кызматта иштеген адамдардын ак эмгегинин натыйжасы, эксперттердин түйшүктүү ишинин өзүрү деп айтсам жаңылышпайм. Анткени соттук эксперттин корутундусу бул адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо системасынын институту. Ал эми соттук экспертиза адамдын укуктарын коргоо жана мыйзамдуулукту камсыз кылуунун кепилдиктеринин бири. Эң негизгиси сот адилеттүүлүгүнүн ажырагыс жана маанилүү бөлүгү болуп саналат. Соттук эксперт өзгөчө кылдаттыкты жана бийик жоопкерчиликти талап кылган кесип. Анткени ал чыгарган корутунду тергелип же сотто каралып жаткан ишке байланыштуу процессуалдык мыйзамдар менен жөнгө салынган изилдөөнүн жыйынтыгы болуп, акыйкат чечим кабыл алууга өбөлгө түзөт. 2021 жылдын 29 январында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун менчикти коргоо, ишкерлерди жана инвесторлорду колдоо жөнүндөгү номер 3 жарлыгы соттук эксперттик кызматтын дараметин чыңдоого жана материалдык техникалык жактан камсыздоого чоң түрткү берди. Тактап айтканда, 2022 жылы мамлекеттин казынасынан каражат бөлүнүп, эксперттер жана заманбап лабораториялык техникалык жабдыктар жана кооптуу шарттарда иштеген адистер үчүн атайын формалар менен камсыз болушту. Андан сырткары криминалистикалык лабораторияларга жана жаңы жабдуулар коюлуп, далил буюмдарды, реактивдерди сактоо ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Ошондой эле мамлекет башчысынын тапшырмасы, жогорку кеңештин депутаттарынын колдоосу менен соттук эксперттик кызматтын түштүк башкармалыгына өзүнчө имарат курууга министрлер кабинетинен атайын акча каражаты берилип, 1 жылдын ичинде Ош шаарында заманбап техникалар менен жабдылган имарат салынды. Ал эми Ысык көл областтык өнүктүрүү фондунун эсебинен түндүк башкармалыгыбыздын имараты капиталдык ремонттон өттү. Ар бир кызматкердин кесипкөйлүгүнөн соттук эксперттик кызматтын гана кадыр барк эмес, жалпы жарандарыбыздын укугу, келечеги көз каранды. Ошондуктан биз калыстык менен акыйкатты туу тутуп, өз милдетибизди так аткарыбыз абзел. Анткени көрсөткүчүбүз жана шаразабыз эл, анын биз жөнүндөгү пикири. Ошондуктан соттук эксперттерди даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу максатында сот, тергөө органдарынын кызматкерлери, адвокаттар үчүн соттук экспертиза иштери боюнча колдонууга маалымат китебин, ошондой эле методикалык жана практикалык колдонмолорду даярдап басмадан чыгардык. Бул да биздин жетишкендиктерибиздин бири десем болот. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, Ички иштер министрлигинин жана сот органдарынын кызматкерлерине атайын окуулар үзгүлтүксүз өткөрүлүп, соттук эксперттик кызмат укук коргоо органдары менен тыгыз байланышта иш алып барууда. Билим гана адамды эркин жана бийик кылат деп улуу ойчулдар айткандай, соттук эксперттик кызматтын кызматкерлери билим тажрыйбаларын өркүндөтүү үчүн Будапешт, Казан, Астана шаарларына барып атайын окуудан өтүп тажрыйба алмашып келишти. Соттук эксперттик кызматтын өзүнүн илимий методикалык кеңеши бар. Анын мүчөлөрүнүн 70%-ын окумуштуулар түзөт. Илимий методикалык кеңеште жаңы методикалар, сунуштар, колдонмолор, докладдар талкууланып турат. Быйыл кызматтын тарыхында алгачкы ирет илимий методикалык журнал даярдалып, электрондук версиясы чыкты. Технологиянын жетишкен доорунда ДНК анализ, экологиялык,
техногендик, трансулуттук финансылык кылмыштардын материалдарын изилдөө сыяктуу экспертизалардын жаңы актуалдуу түрлөрүн киргизүү заман талабы болгондуктан бул биздин келечекте ишке ашыруучу максаттарыбыздын бири болуп саналат. Техниканын өнүгүүсү кылмышкерлердин жаңы ыкмаларды колдонуусуна шарт түзүүдө. Ошондуктан материалдык техникалык жабдыктарды улам жаңылоо заман талабы болууда. Мамлекет башчысынын санариптештирүү боюнча тапшырмасын аткаруу максатында бизде азыркы учурда эксперт автоматташтырылган маалыматтык системасы сынак режиминде иштеп жатат. Реалдуу режимге өткөндө тергөөчү же сот гана эмес, соттук процесстин ар бир катышуучусу дайындалган экспертизанын аткарылышын карай алат. Санариптештирүүнүн негизги максаттары соттук эксперттик кызматтын ишинин натыйжалуулугун көтөрүү, автоматташтыруу аркылуу алардын жумушун жеңилдетүү жана укук коргоо органдары менен жарандардын өз ара аракеттенүүсү үчүн ачык чөйрөнү түзүү болуп саналат. Акыркы жылдары эл аралык келишимдик базаны кеңейтүү максатында бир катар жемиштүү иштер жүргүзүлүп, башка өлкөлөрдүн эксперттик мекемелери, илимий институттары, эл аралык уюмдар, Беларусь, Грузия, Эстония, Венгрия, Казакстан, Латвия, Өзбекстан, Россия сыяктуу өлкөлөр менен тыгыз кызматта болдук. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы, ошол эле уюмдун кылмыштуулукка жана наркотиктерге каршы башкармалыгы, Американын Кыргызстандагы элчилиги, ОБСЕ, Европалык биримдик Шанхай кызматташтык уюму биздин туруктуу өнөктөштөрүбүз. Биз менен чогуу мыйзамдуулукту бекемдөөгө салым кошкон бардык мекемелердин жетекчилерине терең ыраазычылык билдирип кетем. Эң жогору талаптарга жооп берген соттук эксперттик кызматты түзүү, жаңы багытта реформалоо бул биздин башкы стратегиялык максатыбыз. Урматтуу кесиптештер, мамлекет тарабынан ыйгарылган эксперттик милдеттерди аткарууда жоопкерчиликтүү жана принципиалдуу мамиле жасоо сиздердин күндөлүк ишиңиздердин айныңыз эрежеси болууга тийиш. Эл алдындагы ыйык парзыңарды мыйзамды кастарлоо менен так, калыс аткарат деп ишенем. Ар бир сиздер чыгарган экспертизанын артында адамдын тагдыры турарын эч качан эсиңиздерден чыгарбооңуздарды суранам. Анткени сиздердин калыс, акыйкат чыгарган корутундуларыңыздар жарандарыбыздын мамлекеттик бийликке болгон ишенимин арттырат. Учурдан пайдаланып, соттук эксперттерге ыраазычылык билдирип, соттук эксперттерди кызматтын түзүлгөндүгүнүн 60 жылдык мааракеси, ошондой эле соттук эксперттердин кесиптик майрагы менен чын дилден куттуктайм. Иштериңизге албан ийгиликтерди каалайм. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.